Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу окуучулар, урматтуу кесиптештер. Сиздер менен кайрадан жолугуп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Эгерде сиз биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуз, анда биздин баракчага катталып коңгуроочону баса кетүүнү унутпаңыз. Ал анткени мындан ары биздин баракчадан жарыяланып жаткан онлайн сабактарыбызды эң алдыңкылардан болуп көрө алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло аласыздар. Ал эми мага болгон сунуш пикирлерди социалдык тармактардагы төмөнкү даректер аркылуу жолдосоңуздар болот. Биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин окуучулары үчүн 4-чейрек кыргыз тили сабагы 8-чи сабак. Бүгүнкү биздин темабыз байламталардын маанисине карай бөлүнүшү. Байламта маанисине карай 6 топко бөлүнөт. Алар: байланыштыргыч байламта, божомолдогуч байламта, каршылагыч байламталар, себеп натыйжалагыч байламталар, салыштырма байламталар жана шарттуу байламталар. Биринчи, байланыштыргыч байламталар жөнүндө маалымат берели. Урматтуу окуучулар, алдыңарда турган төмөнкү 3 сүйлөмгө маани бергиле. Биринчи сүйлөмдө: бурулай менен жийдегүл бир туугандар. Биринчи сүйлөмдөгү менен деген байламта бурулай менен жийдегүл. Мына ушул эки каарманды, эки кызды бири-бирине сүйлөм ичинде байлап жатат. Демек, менен деген байламта байланыштыргыч байламта. Экинчи сүйлөм: кой менен жылкы бир сарайдын айланасында көп убакыт айланышты. Бул жерде дагы менен деген байламта кой менен жылкыны бири-бирине байлап тургандыгы үчүн байланыштыргыч байламтага мисал боло алат. Ал эми үчүнчү сүйлөмдү карай турган болсоңуздар, мен дагы, сен дагы, ал дагы мыкты инсандар болуубуз абзел. Үчүнчү сүйлөмдөгү дагы деген байламта бул дагы биринчи, экинчи жана үчүнчү жакта турган жактарды бири-бири менен байланыштыруу кызматын аткарып жатат. Байламталардын экинчи түрү булар божомолдогуч байламталар. Аты айтып тургандай, бул байламталар сүйлөм ичинде сүйлөмдүн маанисин божомолдуу түрдө чагылдырат. Биринчи сүйлөмгө маани беребиз. Малчыларга сен же иниң барат. Бул жерде же деген байламта божомолдогуч байламта. Себеби малчыларга же менин, же инимдин барышы божомол түрдө айтылып жатат. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо, көп китеп окуу керек. Болбосо билимдүү болуу кыйын. Бул жерде дагы билимдүү болуу үчүн көп китеп окуу керектиги айтылып атат. Ансыз билимдүү болуу кыйын деген бир божомол ойду жаратууда. Үчүнчү сүйлөмгө карай турган болсок, не кечигип калдыбы, не сабакка даяр эмеспи, айтор маанайы жок келди мектептен. Үчүнчү сүйлөмдө байламтанын не деген түрү кездешти. Не кечигип калдыбы, не сабакка даяр эмеспи, айтор маанайы жок келди мектептен. Бул жерде не деген байламта божомолдогуч байламта болуп жатат. Анын сабактан кечигип маанайы жокпу, же сабакка даяр болбой маанайы жокпу? Кайсы бир себебин так көрсөтө албай, айтор ойду божомолдоп жатат. Ал эми байламтанын үчүнчү түрү бул каршылагыч байламта.
аты айтып тургандай, сүйлөм ичинде айтылып жаткан ойду бири-бирине каршы коет. Биринчи сүйлөмгө маани бериңиздер. Ажарды Козубек Сабит акынга сатып жиберди. Ошондой болсо да, ал эркиндик үчүн күрөшүп, акыр аягы карышкырларга жем болду. Демек сүйлөмдө бизге маанилүү болгондой, Козубек Ажарды сатып жиберди, а бирок Ажар эркиндик үчүн күрөштү. Түзүлүшү боюнча сүйлөм татаал сүйлөм. Демек биринчи жөнөкөй сүйлөмгө экинчи жөнөкөй сүйлөм мааниси жагынан карама каршы келүүдө. Ал эми буларды байланыштырып турган ошондой болсо же болбосо ошондой болсо да деген байламта каршылагыч байламта. Сүйлөм ичиндеги ойду бири-бирине каршы коюуда. Экинчи сүйлөмгө маани беребиз. Ит мени капыстан тиштеп алды. А бирок карасам, анын тиши түшүп калыптыр. Бул сүйлөмдө а бирок деген байламта каршылагыч байламтага кирди. Биринчи сүйлөмдүн биринчи бөлүгүндө иттин тиштеп алганы, ал эми экинчи бөлүгүндө анын тиши жок экени. Сүйлөм ичинде ойлор бири-бирине каршы келүүдө. Ошондуктан а бирок деген байламта байламтанын каршылагыч түрүнө кирет. Ал эми кийинки биздин байламтанын түрү болсо, себеп, натыйжа байламталар деп аталат. Бул байламталар сүйлөм ичинде айтылып жаткан ойдун себебин айтып, жыйынтыгында натыйжасын көрсөтөт. Биринчи сүйлөмгө маани беребиз. Айзирек жеңишке жетишти. Себеби ал көп убакыт машыгуу менен алек болду да. Түзүлүшү боюнча бул сүйлөм татаал. Татаал сүйлөмдүн биринчи бөлүгүндө себеби көрсөтүлдү. Айзирек жеңишке жетишти. Натыйжасы ал көп убакыт машыгуу менен алек болду. Демек, айзирек көп убакыт машыгуу менен алек болгондуктан бул себеби болуп атат. Ал жеңишке жетишти. Натыйжасы. Бул жерде себеби деген байламта себеп натыйжа байламтага мисал болот. Кирет десек болот. Ал эми экинчи сүйлөмгө маани бере турган болсок, жакында жеңиш майрамы келет. Анткени май айы жакындап калды. Бул жерде дагы себеп натыйжаны көрсөк болот. Жеңиш майрамы келет. Бул жерде эмне үчүн ал келет? Себеби анткени май айы жакындап калды. Ага себепти көрсөтүп жатат. Ал эми биздин кийинки байламтанын түрү салыштырма байламта. Салыштырма байламталар адатта сүйлөм ичинде айтылып жаткан ойду бири-бирине салыштырат. Биринчи сүйлөмгө маани беребиз. Эмгегиң кандай болсо, татканың ошондой болот. Бул сүйлөмдөгү болсо жана ошондой деген байламталар айтылып жаткан ойду салыштыруу иретинде колдонулду. Эмгегиң кандай болсо, татканың ошондой болот. Ал эми экинчи сүйлөмдө Гүлсары кандай болуп карыса, Танабай да дал ошондой карыды. Бул сүйлөмдө болуп, кандай болуп жана ошондой деген байламталардын түрү кездешти. Бул эки байламта дагы сүйлөм ичиндеги ойлорду бири-бирине салыштырууда колдонулду. Алтынчы түрү шарттуу байламта. Эгер сен жакшы окубасаң, анда окуудан айдалып кетесиң. Анда деген байламта бул жерде шартты билдирип атат. Кыймыл аракеттин шартын тагыраак айтканда, эгерде ал жакшы окубаса, анда окуудан айдалып кетет. Бул шарттуу түрдө болуучу көрүнүш. Экинчи сүйлөмгө маани беребиз.
мен макул боломун эгерде сен менин сөзүмдү орундатсаң. Экинчи сүйлөмдө эгерде деген байламта бул шарттуу байламта. Мен макул болушум үчүн ал сөзүмдү орундатуусу шарт. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызда демек биз байламтанын маанисине карай 6 топко бөлүнүшүн үйрөндүк. Аларды бир канча сүйлөмдөр менен ырастадык, ойлорубузду тактадык. Мындан ары бул айтылган маалыматтарды эсибизден чыгарбай, китеп окуп жатканда дагы, бир канча жазуу жумуштарын аткарып жатканда дагы бул байламтанын түрлөрүнө маани берип жүрөбүз. Андыктан машыгуу жумуштарын аткаруунун кереги жок, себеби биз жогоруда бир канча сүйлөмдөр менен өзүбүздүн маалыматыбызды бышыктадык. Ал эми силер үчүн үй тапшырма катары өзүңөрдүн атаңар же апаңар менен диалог курасыңар. Диалог курууда алдын ала пландал болсу керек. Силердин үй тапшырма аткарып жатканыңар белгисиз болуусу керек. Өзүңөрдүн куруп жаткан диалогго бир тема тандагыла жана маек кургула. Жыйынтыгында силер маектешип жаткан учурда бир канча байламтанын түрлөрүн колдонууга аракет кылып көргүлө жана аны ата-энеңердин сөздөрүнөн да байкап олтургула. Өзүңөрдүн оюңарды кыргыз тили жана адабияты мугалимиңерге жибергиле. Ушуну менен биздин бүгүнкү кезектеги сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.